Maselede men bir жаңы жумушка жетекчиликтин кеңешчи кызматына орноштум дейт. Жетекчилик намаз окуган ыймандуу динден кабары бар мусулмандар. Бирок компания интернетте, WhatsApp, Instagram'da авраты толук жабылбаган чачы дене мүчөлөрү ачык кыздарды чыгарышат дейт. Мен билгенден ушул жанагындай нерселер, жанагы кийим саткандар аялдардын кийимдерин кийгизип мындай сатыш керек да. Ушул боюнча мага суроо келген. Суроо келгенде мен мындай айтсам, менин сөзүм башкача кылып жеткизишкен. Ушул боюнча дагы бир сөздөр жүрөт. Ол жобай ошентип кыздарга кийимдер киргизе берсе болот деп. Болбойт. Макул орустардыкындагы болбойт. Себеби сен жарыяла кылып атасың анычы. Ошол бир кийимди саттасын, аны бир оруска кийгизет дагы, анан реклама кылып чыгарат, аны орустар көрөт дагы, анан сатып алат да. Мен ошону айткам, жанагындай, жанагы каучук аялдар болгон эмне эле? Ошого кийгизгеле десем, ал жакшы болбой калат экен, орустарга жакпай калат экен, живой керек экен дейт. Аллах Таала ырыскыны берүүчү зат да. Сен дөңгөчтүн үстүнө илип койсоң деле көйнөгүңдү Аллах Таала ырыскыны беремиз алып кете берет. Бир укмуш көргөндө көзүң уяла турган орустун кызына кийгизип койсоң албай коюшу да мүмкүн да. Ошон үчүн биздин ыймандуулугубуз, биздин мусулманчылыгыбыз ушундай оор күндөрдө көрүнүш керек да. Мындай кылайын десең банкрот болгон атасың, мындай кылайын десең арам болуп калып атат. Ошондо сен ыймандуулугуң, ошондо сен исламың ошо жерде көрүнөт сен. Молдолор кайерде көрүнөт? Акыйкатты айтканда ошо жерде чыгат го. Акыйкатты коркпой айтканда, молдонун молдолугу билинет. Ана мынтип мияса не рыба болуп мынтип жүрөсүң касаирин нас, кадимки адамдардай болупчу. Ошо молдолордун көрүнө турган жери акыйкатта болот, болбойт деп айткандар. Бизнесмендер башкалар болсун, ушуларга келет. Мен банкта иштейм деп суроо келет мага. Анан ошолду андан башка иш тап, бисмилла. Мусулмансың, башка иш тап. Банкта иштеген болбойт. Банкта жанагындай арам жагында да, ислам жагында иштеген болсо анда макул. Себеби ал жерде булагы өзүнчө, бардыгы исламга ылайык. Кредит бөлүмдөрүндө иштегенде чык. Демек бул дагы чачы ачык, мүчөлөрү ачык болгон кыздарды чыгарышат дейт. Дурус эмес. Суроо: мусулман адамдын бизнесинде авраты толук жабык эмес кыздардын жарнамада колдонуусу кандай каралат? Шариятта кандай деп токтойлу? Дурус эмес. Өзүңүздүн ошо сафкаңызда же болбосо жанагы Инстаграмда жылаңач кыздарды чыгаруу арам болот. Себеби аны көргөн адамдын бардыгына күнөө батат. Кандай кылыш керек? Жанагындай кылыш керек. Эми азыр жанагындай деп чыгып атат. Мен искусственный интеллект менен кылса болобу? Ошону адамдар көргөндө шахваты неме болуп, күчөп, көзүнөн башкача болуп, тияк биягын болуп кетсе ошол да дурус эмес. Мисалы үчүн бирөө колу менен бир кызды тартып, жылаңач кызды тартса, ошо болбойт го, көргөн. Ошондой. Анан эми кээ биркилер азыр талаш болуп атат. Ошол искусственный интеллект менен жасалынган нерсе кол менен тартылганга жатабы, жатпайбы деген. Мен ал мааниде айткан жокмун. Мен көргөндө, кол менен тартылган нерсени көргөндө адамдын шахваты келе турган болсо, андан деле шахваты келе турган болсо дурус эмес деп атам да. Азыр талаш болуп атат. Кээ бирки аалымдар бул искусственный интеллект менен жасалган нерселер кол менен тарткан шариятыбызда кайтарылганга кирбейт десе, кээ биркилер кирет дейт. Аллах алам кирбейт. Жанагы арамга кирбейт. Себеби ал точкалар менен анан кийин бир нерселер светтер жагылат, анан кийин чиптер бир нерсе кылынат. Кол менен тарткан башка. Бирок көргөндөгү арамдык бул кандай нерсе менен болсо да арам болот. Фотоаппарат менен тартсаң да, мисалы үчүн фотоаппарат менен сүрөткө түшүү адал эле. Бирок жылаңач кызды карасаң арам. Ошондой мааниде. Экинчи суроо: биздин кыздарды аврети жабык жүрүш үчүн кандай амалдарды жасашыбыз керек дейт. Эми ар бир үйдө эркек болуш керек. Же ата, же ага. Аялдардын көчөгө чыккандагы этегинин узун болгондугу үйдөгү эркектердин ыйманынан, алардын амалынан, дининен кабар берет. Үйүндө дини бар эркек аялы же болбосо кыздары жылаңач болуп чыкпайт.
Эгерде хижап менен чыккан болсо, биле бергиңиз, бунун үйүндө эркектер бар экен деген. Ошого мен кээде таң калып атам да, мына көчөгө чыкканда авария болуп кетейин деп атасың да. Жаман. Таң каласың да, ушунун ата энеси кандай максатта чыгарып ийди дейсиң да. Андай шортикти мен деле кийгенден уялам да. Үйдөчү мындай жатаарда деле кийгенден уялам ошондочу. Демек ар бир эркек өзүнө суроо бериш керек да, мен эжем кандай жүрөт, карындашым кандай жүрөт, апам кандай жүрөт, аялым кандай жүрөт, кызым кандай жүрөт дегенчи. Эми биз укмуш болдук, сонун болду, дин жетип атат, Орто Азияда укмуш болдук дегенибиз менен биздин динибиздин абалы көчөдө билинип калып атат. Аз. Дагы иштеш керек. Көбүрөөк иштеш керек. Эркектер иштеш керек, ата эне иштеш керек, баары иштеш керек. Демек, кыздарыбыздын жабык болуусу үчүн үйдө таалим болуш керек, шарият айтылыш керек, сабактарга жиберилиш керек. Аялдардын сабактары могул жерде дайыма суббота күнү, базар күнү Сараксы мечитинин астында болуп атат. Устазалар келип сабак өтөт, жөнөткүлө, ошо убактын бөлгүлө. Убакыт бөлгөндө кандай? Баласын берип, анан ачка бойдон барсаң барып кел. Жол кирен жок, эптеп барып кел эмес. Ошонун жол кирасын берип, таксисин кылып, машинанын бензин алып келип, баласын алып туруп, ал сен деле балаң да 1 саат 2 саат ошодо сабагын угуп, тынчыраак отуруп чыксын. Кээде таң каласың да, бала чакасы менен келип алган, үйдө эркек жок да, эми суббота базар эс алабыз да бардыгыбыз эле. Ошол күнү кичине балдарды карап, же болбосо укмуш болсоңуз бир нянька алып, баласын карап атса, барып 1-2 саатында кеңирип отуруп, сабакты угуп, өзү дагы ырахат алып, сабак берип аткан адамды дагы зыян бербей келсе болот. Мына ушуну шарт түзүп бериш керек. Эгерде үйүбүздө ислам болсун, аялыбыз диндар болсун десе, аялдарды үйдө отургуза берсең эле, тык деп жоолук салынып эле укмуш болуп сага кызмат кылып, анан алды менен кирип аркасы менен чыкпайт. Ага тарбия бериш керек, илим бериш керек. Өзүң бере албайсыңбы? Бергендерге жибериш керек, атайын курстарга жаздырыш керек. Анан кийин бирөө айтат экен да, мен аялым семирип кетти, башка аял алсам. Жок, ошол аялың эле жакшы карагын, ошо башка эле аялдардай болуп калат. Фитнеске бер, башкасына бер, кичине тамагын оңдоп, сонун кичине тарбиялап койгон, ал деле сонун болуп калат, ошол эле аял. Эгерде ошол укмуш, арыгын алам деп сүйүнүп атсаң, сен алып алгандан кийин деле аны деле жөнөтпөсөң, ал деле семирип кете берет. Демек, аялга көңүл буруш керек. Эгерде ошондой неме болуп атса, аялга көңүл буруш керек. Ошону эмне кылыш керек? Шартын түзүп бериш керек. Бисмилла. Суроом деле жок дейт. Болгону ыраазычылык дейт. Айтып коеюн дегем дейт. Келинчегим сиздин жубайыңыздын онлайн сабагына катышып, азыр өзгөрүү аябай жакшы. Алхамдулилла. Аз кебекилер эмне деп атат? Ой, кокуй, ол жубай дамланын аялы чыгып алып сабак берип атат экен. Чүкүр дамланын аялы чыкпайт. Чубак устаздын аялы чыккан эмес. Максат дамланын аялы чыкпайт. Ушундай кычык десем эмне кереги бар? Ал чыкса, мына окшогон адамдарга себеп аялдар эмне болот экен дебейсизби? Аялдар монтип сиздерге окшоп, бир мажлистерге окуруп сабак кылыш кыйын болот экен да. Силердики сонунда машинаны дыр минесиңер, кийимди дайындап кой, мен сабак барам десең, аялың кийимин дайындап келе бересиң. Аялдарда андай нерсе жок. Бирөөнү көтөрсө бир присеби бар. Сабак алгангаларда мүмкүнчүлүк жок. Анан үйүмдө дин жок, анан үйүмдө мындай, аялым мени урматтабайт. Ага дин жетиш керек аялыңа. Ага эс алдыруу керек. Ал дин жетиш үчүн аялдарга жакшы түзүлүп калды. Аялдар онлайн сабагын беришет. Ушундай телефонду коюп коет, тамак кылып атып, идиш жууп атып деле эмнесин сабагын угуп беришет. Ошого кишине акчасын төлөп, курстарына жаздырып койсоң пайдасы тиет. Алхамдулилла, мынакей. Сиздин жубайыңыздын онлайн сабагына катышып, азыр өзгөрүү аябай жакшы дейт. Намаздарына бекем дейт. Жүрөгүмдө тынчтык дейт. Аллах разы болсун. Аллах сизден разы болсун. Ошого шарт түзүп берген Аллах Таала сизден разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Мен жаныңызда отуруп, очки кийип отурган баламын дейт. Кана кийген, машалла. Сенби? Мен чет жака окуйун деген ниетим бар. Кичине суроолорум бар эле. Жеке сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Бүгүн эмес, бирок мен телефонумду берем, телефон менен эме кыласың. Мен эгерде бир жака окуйм десең, мен аракет кылып жардам берүүгө аракет кылам. Ана мындай. Бизде алхамдулилла ошонун себебинен да айтып коеюн. Азыр 10го жакын студентти окутуп атабыз да. Ар кимге жалдырап берип койчу, кичине тыйын берчи деп. Аллах разы болсун. Кээ бир ушундай инсандар бар да.
ушул балдар окуп калсын деп тыйындарын берет. Анан ошо Иорданияда окуткан балдарга кичине жардам беребиз. Анан ар бир адам өз чөнтөгүнөн 100 долларын айына бирөөнү өзүң окуй албайсың, бирөө чыгарып койгоның жакшы болот. Бизде балдар бар, муктаж балдар дагы бар. Мисалы үчүн Нурболот деген Казакстанда иштеген бир жигит бар. Аллахым ыраазы болсун. 2-3 жылдан бери тым бай балдарга жардам берип келет. Мурда бул программа баягы мен Иорданияга келген мезгилде чоң устаз баштаган. Ушул жактан балдарды жөнөтүп, анан кийин ушу кичине акчасы барларга кичине берчим, тияка неме болуп коелу деп. Анан мен ошол жерде окуп жүргөндө кыйналып окуганда ушундай дегем. Иншалла мен Кыргызстанга барсам, колуман келишинче ошол жакта окуган балдарга жардам берүүгө аракет кылам деп. Алхамдулилlah азыр 10го жакын балага колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Бирок ошолордун арасында ушундай балдар дагы бар. Бияктан макул мен окуйм, укмушмун мен ушундай деп, бияктан билетин алып берип, жөнөтүп, ай сайын стипендиясын берсе, бир аздан кийин барып мен бул окуу жакпай калды, мен башка окууга кетем дегендер дагы бар. Ошон үчүн окуйм деген ниет өтө жакшы. Бирок аны мага доказать этишиң керек, ошо окуйсуң үчүн. Аны үчүн жок дегенде барып 6 ай өзүң барып, 6 ай ошол жерде эмне кылышың керек, окуп, мага анан результатын көргөзүң керек. Мынакей мен 6 ай окудум, мынакей экзамендерден жакшы өттүм десең, анан биз машалла бул окуйт экен дейт. Себеби мен оозум күйүп калды. Жана айтат да, сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болупчу. Ошого ниет жакшы, ниет өтө жакшы. Бардык адамдарда ниет бар, илим алам деген. Бирок ошо илим алганга өзүң көргөзүң керек. Ошон үчүн азыр балдарга айтып атам, мен барып окуйт элем дегендерге документациясын, башка нерсенин бардыгына жардам бересиң. 6 ай өзүң аракет кыл. Тууганың бар, атаң бар, агаң бар, кошунаң бар, 6 ай өзүңдү көргөз дагы 1-курстун 1-семестрди бүтүп, мынакей мен мындай даражаларды алдым, менден бир нерсе чыгат окшойт десеңиз, анан биз жардам берип баштайбыз. Болбосо кыйын болуп калып атат. Себеби ар бир адамдын акчасы бул аманат да. Аны мага ишенип бирөө берет, анда деле жарытып бербейт, кичине адамдардан аз акча чыгышы кыйын. Анан эптеп кичине берсең, анан мен башка иш кылат элем болду дейт. Болду, ошол анын ошол билетин сатып алып берген адамдарга мен уят мындасычы. Тиги балам эмне болду десе жок да. Мен билетин алып бердим эле го, кетти тиги бала гана десе жок. Ошого Аллах ыраазы болсун. Ниет болгондон кийин ниеттин өзү эле жетишсиз. Кичине аракет дагы болуш керек. Кичине тууган уруктар, ага, ини жардам берип барсын, барганда тосуп алышат. Мен эми Иорданияга жөнөтөм, башка жакты билбейм мен. Барып, документтериңди бүтүрүп, окууга киргизип коет. Өзүң 1 семестрдин немесин, контрагын төлө. Анан өзүңүз далилдеңиз, иншалла андан кийинкисине аракет кылабыз, Алла разы болсун. Уже жолукканга деле жол калбай калды ошо да. Мынакей машалла бирөө мынтип жазып кетиптир. Ассаламу алейкум устаз, урматтуу устаз. Мен сизден сураар бир жагдайым бар эле дейт. Мен 27 жаштамын. 9 жыл медицина тармагында окуп, азыр узкий специалист болуп, ординатураны бүтүп, дарыгер, хирург, онколог болдум. Үй бүлөлүүмүн, 2 балам бар. 3 жаш, 1 жаш. Азыркы учурда Москвага аспирантура боюнча окуумду улантууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ал жака барып окуумду улантсамбы дейм, анткени биздеги болуп жаткан системадагы кырдаал саламаттык сактоодогу айлык маянанын абсолюттук жетишсиздиги, жумуш орундардын жагымсыз учурлар, улуу муундагы адамдардын конкуренция кылып жаштарга орун берүү, тим койсун үстүнөн басып бардык болгон стимул каалоону сындырышууда. Ушундай экен да, кээ бирки немелер бар да, ошо биздин динде дагы бар да ошо. Болду, мисалы үчүн иште дагы анан кийин жаштарга бер да. Чоңдор бар, илгери союз мезгилинде еврейлерден окуп антип келип отуруп алган, болду. Азыр медицина жаңыланып атат. Жаңы немелер өткөндө бир тиш доктур Бекзат деген, эгер адашпасам, ким Бексултан, Нурсултан бекен, Бексултан деген жигиттер менен отуруп бир неме кылып калсак, азыр жаңы нерсени ойлоп таап атышыптыр. Тишти өстүрүүгө. Тиш түшүп калса биз жулуп салып ордо салабыз го. Демек медицина өнүгүп атат деген сөз. Мурдагы аксакалдар болду уже. Ошондой болуп калдат дейт, Бир жагынан үй бүлө багуу болуп жатат. Тааныштарымдын айтуусу боюнча аспирантурада менин специализациям боюнча
акча табуу мүмкүндүгү ал жакта аз экен. Кыргызстанда азыр калуу мүмкүн эмес жана чындыгында пайдасы болууда. Истихара намазын окуп жатам. Жооп боло элек дейт. Аллахка таваккал кылып Москвага барып дейт. Суроо. Биринчи, кийинчерээк үй бүлөмдү алып келсем болобу дейт. Эми биздин жашообузда биринчи нерсени Кудайдын ыраазычылыгын алдыга коюш керек да, ошондо Кудайым береке берет да. Эгерде биринчи максат акча табышым керек, анан кийин десе кыйынчылык болот. Ошон үчүн Аллах үчүн биринчи Кудайдын жолунда десе, Аллах Таала жеңилет. Мен бир нерселерди айтайын дедим, кайра айткым келбей калды. Макул, кийин айтабыз. Үй бүлөңүздү таштап кете турган болсоңуз, 4 айдан көпкө таштабаңыз. Шариатта 4 айдан кийин макрух болуп баштайт. Себеби инсан тирүү жан, анан оозуңуз күйүп калбасын. 4 айдан көпкө таштаганга болбойт. Экинчи, же кандай кадамдарды кылганым туураараак болот. Негизи мүмкүнчүлүк болсо ачыкка калсаңдар үй бүлөңдү алып барган жакшы. Азыр барып ал жакта иштегендер жакшы эле жашап атат, үй бүлөсү менен деле жашап атат. Эми азыркы мезгилде кырдаал кандай экенин мен билбейм, саясий кырдаалчы. Бирок мүмкүн болсо үй бүлө менен кетиш керек. Аспирантурага Москвага өтүү чындыгында жөнөкөй нерсе эмес. Чындыгында ооба. Москвадагы окуу жайларга өтүү кыйын. Себеби дүйнөлүк аренада орустардын медицинасы күчтүү эсептелинет. Жакшылыкка үмүт кылып жатам дейт. Интригалуу системалашкан суроо бергеним үчүн кечирим сурайм дейт. Жок, эми абал ушундай аз бардык жерде. Эгер керек болсо өзүңүзгө жекече барып жоопту угуп кеткенге даярмын дейт. Колуман келишинче жооп берүүгө аракет кылдым. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Аллахым сизден разы болсун, илимиңизге дагы өркүндөй берсин. Аллахым сизден разы болсун. Биринчи суроо, адептүү болуш үчүн кандай кылыш керек? Себеби көчөдө жүрөбүз, ар бир адам адептүү, уяттуу болушу керек деген. Адептүү болуу адамдын адеп ахлагы эки түрлүү болот. Же болбосо уяттуу болуу эки түрлүү болот. Иктисаби, анан жибилли, анан кээге гаризи деп да айтылат. Иктисаби деген нерсе адам өзү адептүү эмес, бирок адептүү болууга аракет кылат. Өзүн башкаларга окшоштурат. Мажбурлап өзүн адептүү кылмайт. Бир жерде сүйлөбөй турайын, уят болот деп. Өзүн өзү атайлап адептүүлүккө тарбиялайт. Аны үчүн мындай илим мажлистерине келиш керек, китеп окуш керек, адептүүлүктү окуш керек, тасаввуф илимине барыш керек. Экинчиси жибилли дейт. Адам өзүн нар жагынан адептүү. Кээ бир адамдар бар да, мындай турса карап турсаң, сахаба дейсиң, бул дүйнөнүн сахабасы дейсиң да. Аллах Таала ошол инсанга ошондой нерсени берген. Ошол артыкчылыгы. Ал дагы өзү кишини аракет кылып койсо, минас салихиндерден болот. Ошон үчүн адам туруп эле өзү адептүү болуп калбайт, балки аракет кылыш керек, эки тарапта тең. Аллах Таала бергенде дагы анан өзүң, мисалы үчүн кээ бирлер бар. Дин тарабынан адептүү болгон эмес, жашоосунда адептүү, бирок адептүүлүгү көп маселени чечпейт да. Себеби динден талим алган эмес. Дин талимин алган эмес. Ал жанагындай эле автобуска барганда чоңдор келсе туруп кой, анан мындай ал аз эле, эң төмөнү, көзгө көрүнбөгөн адептер аларчы. Андан чоң адептер бар. Ошого демек, эгер өзү адептүү болсо дагы мындай сабактарга келиш керек, тасаввуф илиминен илим алыш керек. Экинчиси иктисаби ушу айттык, жибиллиде дагы мына ушу экөөнү жабыштырганга аракет кылыш керек. Экинчиси, эки дуа бар экен дейт. Согуш болуп атканда, анан азан айтылып атканда дуа кайтарылбайт деген экен го. Палестиналыктар эмне себептен дуа кылбай атышабы? Аларга эмне себептен бале келип атат дейт. Негизи мындай оорураак суроо. Аллах Таала кээ бир нерселерди башыбызга сыноо кылып берет, кээде экзамен кылып берет. Сыноо. Кээде биздин жаман кылганыбызга азап кылып берет. Анын экөөнүн айырмасын билиш керек. Эгерде биз намазыбызды таштап койсок, аялдарыбызды хижабты кийгизбесек, Аллах Таала бир балени жибериши мүмкүн. Андан кийин сен дуа кылсаң да дуаң кабыл болбойт. Кээде
Аларды бардығына Аллах Таала өзünün mehrimin jaratıp, mehrimin tөгүп, şehit bolup beyişke tüzül. Ököz azır kança beyişke giriş üçün egzamdan ötöbüz. Алар кичине согушта капырлар менен согушат да бейишке кирип кетебиz. Палестина элинин абалы бул бүтүндөй мусулмандардын оорусу. Мусулмандар ошо бир денедей болуш керек деген пайгамбарыбыз. Эгерде анын бир мүчөсү ооруса, анын бардык денеси ооруш керек. Палестинадагы абалга ар бир мусулмандын жүрөгү ооруш керек. Ар бир мусулман дуа кылыш керек. Колунан келген кызматын кылыш керек. А бирок согушка баруу, согуш катарына мынтык көтөрүп кошулуу ал валиюл амр, биздин президенттен байланыштуу. Ошол уруксат берсе барабыз, уруксат берсе барбайбыз. Эгер эртең президент кайрылып туруп, чыккыла, Курал көтөрө тургандар Палестинага жардам беребиз чыгатса, ар бир мусулман чыгышы парыз болот. Эгерде ал уруксат бербей атса, андан башка нерсесин карайбыз. Азыр бизде уруксат жок. Демек, башка акчаң менен, дуаң менен, Кудайга кайрылууң менен Палестинага жардам бересиң. Бирок Аллах Таала ар бир коомго, ар бир заманда ушундай балени берип тура берет. Анан палестиналыктарда, Кыргызстанда бизге неге жардам бербейт деп капа болбошу керек. Кээде башыңа ушундай бале түшкөндө, ар ким өзү сабыр кылыш керек болуп турган абалдар болот. Бизди орустар басып келип, кыргын кылып, хижабыбызды чечип өлтүргөндө башка дүйнөдөн жардам келген эмес. Орустардын астында биз 70 жыл азапталдык. Мусулмандар динин жоготуп, ошо мусулман балдары азыр атеист болуп калды. Демек, ар бир абалдар болот, башына мүшкүл иштер түшкөндө өзүлөрү сабыр кылыш керек болот. Колубуздан келсек биз эмне кылабыз? Жардам беребиз. Азанды угайлы, азандан кийин суроолорду улантабыз иншалла. Алла, бир адам күнөө кылат. Анан күнөөдөн сактаныш үчүн күнөөдөн токтотуп тооба кылат. Тооба кылгандан кийин өзүн ошол кайра күнөөгө кайтпаш үчүн өзүнөн назир кылат. Мен эгерде күнөө кылып кое турган болсом, анда мындай акча төлөйм мен депчи. Эгерде назир эмес касам боло турган болсо, Аллага ант ичкен болсо, анда кафаратул ямин, касамдын штрафын төлөш керек болот. Ага 10 адамга тамак бериш керек, 3 күн орозо кармаш керек, тартиби бар. Азыр эми биздикилер ошол 3 күн орозо кармайт, эгерде бузуп кое турганбыз. Ал эми назир кылган болсо, эгерде мен ушуну кылып кое турган болсом, ушул моюнума ушундай милдеттүү болсун деп өзүнө милдеттеме алып ала турган болсо, ошону кылып бериш милдеттүү болот. Мисалы үчүн мен ушундай кылып койсом, мен 10 000 сом садака бериш моюнума өзүмө назир кылдым десе, кылып койгон болсо 10 000 сомду бериши керек болот. Көбөйүп кетсе да бериши керек болот. Назирди аткаруу милдеттүү болот. Анан аткара албай калса, анан жеңилдиктер бар. Аны атайын фатва бөлүмүнө барса, эсептеп чыгарып берет иншалла. Алла разы болсун. Сыртка чыгып окуу үчүн 9дун базасы менен барып окусак болобу дейт. Жок, болбойт. Сөзсүз түрдө 11-класстын немеси керек, аттестаты керек. Жада калса колледжди бүтсөң дагы жарабайт. Ошон үчүн мен айтып атам да, балдардын 9ду бүткөндөн колледжге берип коюп, анан колледжден эми Кыргызстанда боло берет. Колледжди бүтүп туруп бакалаврга кирип кете бересиң, жогорку билим болуп кала берет. Бирок сыртка чыгам дегенде сөзсүз түрдө аттестат сурайт. Ошон үчүн аттестатты алып коюш керек, 11-класстыкын. Ал өлгөнгө чейин сага кызмат кыла турган документ ал. Ойлобо 11ди бүттүм болду деп. Мен Меккеден 15 жыл окуп, 3 диплом, жогорку дипломду алып, Иорданияга келип, анан ал жактан дагы бакалавр окуйын деп магистратурага киргизсем киргизбей койду. Сен Ханафи фикти сен нөлдөн окушуң керек. Кайра бакалаврды окуп, анан магистратурага кирдим, аттестатымды сурады. Мен дипломум бар, мынакей 3 жогорку дипломум бар. Аттестат дейт. Демек, аттестат эң негизги нерсе. Ошон үчүн балдарга, ата-энелерге суранышта балдарды канатын кырып коюш керек. Эптеп 11ди бүтүрүш керек. Балам бузулуп кеткен атат, эми инсанбыз го, бир нерсе кылса болот, балаң алаксыздан болот, спортко бер, бир нерсе кызыктыр, машина алып бер, мындай кыл, андай кыл. 11ди бүтүрсүн, 11ди бүткөндөн кийин кааласа окубай койсун. Кааласа ушу аттестат болуп калсын да жанында, себеби кийинчерээк өкүнүп калбасын. Ал эми чет өлкөгө сөзсүздө 11дики керек. Эгерде араб тили окуйм десе, биринчи Египетке барып, ошол жерде курстарды окуп, аякта Нил жана башка атайын тил үйрөткөн курстар бар.
акчасын төлөйсүн, кеделден кечке окуйсун, 2 жылда эле арабчаны жакшы билип каласың. Иорданияда андай нерсе жок. Себеби Иорданияга араб эместердин баруусу өтө аз. Египетке көп баргандан кийин буларга араб тилинин курстары керек экен деп атайын марказдарды ачып койгон, курстарды. Иорданияда андай жок. Себеби аяка араб эместер барбайт. Анан университеттер бар, макул араб эместер келсе деле ошол арабтардай болуп экзамен тапшырат, ошого ал жакта кыйын болуп калат. Ошон үчүн Иорданияга немеге, Египетке барыш керек. Негизи банк маселеси боюнча мен азыр М-банктан жумуштан кеттим, арыз жаза элекмин, бирок ооз эки айтып жумуштан кеттим. Кайсы банкта? Zero? Айыл банктабы? Zero адал эмес деп фатва берилген. Себеби анын ичинде суткорлук бар. М плюс Zero'лор адал эмес. Себеби 3 адам болот да, 2 адам суткорлук кылат, бирөө суткорлук кылбайт. Ошого бир адам суткорлук кылса да арам болуп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Алам десеңер, М-банктын адал рассрочкасы бар, 100 миңге чейин. Ошону алыш керек. Биз ошо адал жолун караганбыз. М плюс Zero'лор шариатка дурус эмес. Жок, эми бул маселе мындай оор маселе да, антип неме кылбаш керек. Бул үйлөнүү деген нерсе, бирөөнүн аялын, бирөөнүн кызын жоопкерчиликке алуу олуттуу маселе. Ошон үчүн ата энесинин астына бар, ошонун уруксаты менен никесин кыйып алып кетиш керек. Жеңил ойлук кылбаш керек. Анан 1-2 айдан той кылам, ал сүйлөшкөнгө нике кыйып тур деген туура эмес. Бизде азыркы мезгилде имам Абу Ханифанын фатвасында вали уруксат бербесе да нике жүрө берет деген маселе бар. Бирок анын эки шакирти Абу Юсуф менен Мухаммадтын пикиринде нике жүрбөйт дейт. Фатва экөөнүн сөзүнө фатва берилет азыркы заманда. Неге фасади заман бузулуп кеткендиктен. Абу Ханифанын сөзүнө качан фатва берилет десе, кокустан бирөө Россияда жүрөт, бир жерде жүрөт, экөө нике кыйдырды, кадимкидей күбөлөр табылды. Ата энесине айтпай анан кийин бир балалуу болуп алып келсе, акмактар күнөө кылыпсыңар, тооба кылгыла, бирок никеңер кайра жаңылабайбыз. Абу Ханифанын сөзү менен фатва беребиз дейбиз. Никеңер мурда бар экен. Мына төрөлгөн бала зинадан төрөлдү дебейбиз, анан экөөңүн никең жок дебейбиз. Абу Ханифанын фатва. Ама иптидаан башында нике кыйдырабыз дегенде ата энең уруксат алып кел, болбосо нике кыйылбайт деп Абу Юсуф менен Мухаммадтын сөзүнө фатва берилет. Азыркы заманда фатва Абу Юсуф менен Мухаммадтын сөзүнө. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Аллах таала ушул алган илимдерди Аллахым пайдалуу илимдер кылгын, элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берген. Оору сыркадан баарыбызды Аллахым өзүң асырагын. Илим алып аткандарга Аллахым илимдерин зияда кылгын, ооругандарга өзүң шифа бергин, элибизге тынччылык, аманчылык берин. Рахматка.